3 баланын атасы Жыргал Кожонов ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү. Турмуштук оор кырдаалда жашаган үй бүлөнүн абалы коомчулукта кайдыгер карабаган жарандардын көңүлүн бургандыктан ага жаңыдан үй салып беришти. Буга чейин жашаган үйүндө шарты жоктугунан жаш балдар менен кыйналып келген. Эми бала бакырасы менен жылуу үйгө киргенине кубанып, жетине албай турат. Сиздерге чоң мамат шайлыга алып берген үйдө, салып берген үйдө болсун. Келген адамдарга шүгүр болсун, адамдарга шүгүр болсун. Демилгени уюштуруучулардын сап башындагылардын бири Ыйман Аманат Кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Али Равшанбек уулу. Элдин жашоо шартын жакшыртууга, калктын аярлуу катмарына жана ден соолугу чектелген инсандарга колдоо көрсөтүү ал жетектеген фонддун негизги милдети саналат. Бир нече жылдан бери муктач үй бүлөлөрдү кубандырып, үй жайлуу кылып келген фонддун бул 17-чи салып берген үй эсептелет. Аталган үйдү курууга жалпысынан 2 миллиондой каражат сарпталган. Бирөөлөргө жакшылык кылуу ошол чыныгы ийгилик. Кээ бир инсандар бар байлыкка тойбойт, кээ бир инсандар бар жакшылык кылып жакшылыкка тойбойт. Бүгүн ушул Жыргалак абыздагы ушундай бир эл катары заманбап үйлүү болуп отурат. Бүгүн ушул Жыргалак абыздын үй бүлөсүнүн сүйүнүчүнү, кубанычыны, бактылуулугуну сөз менен айтып бере албайбыз. Биз бир гана нерсени айтабыз, бир нерсени гана дуа кылабыз. Ушул Жыргалак абыздын үй бүлөсүндө болуп аткан сүйүнүчтү, кубанычты, бактылуулукту сүйкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жалпы үммөтүнө каалайбыз. Ыйман Аманат Кайрымдуулук фондунун 17-чи үйү Кудай буйруса мындан ары аракет кылып атабыз. Кудай буйруса жакын күндөрдө 18-чи, 19-чи, 20-чы үйлөрүбүз дагы ачылышы болот. 2 жылдын ичинде Ыйман Аманат Кайрымдуулук фонду элден чогулган каражатка жалпысынан 20 үйдү куруп баштаган. Анын 17-чиси үй ээлерине тапшырылды. Азыркы күндө дагы 3 үйдүн курулушу бүткөрүлүүдө. Коом бар экенин билип сүйүнүп атам. Анан башында булар келип бизге салып беребиз дегенде мен ишенген эмес элем. Кантип эле ушул кыска мөөнөттүн ичинде салып коет деп. Азыр мына мен келгениме 3 ай болду. Ошонун ичинде мына үйдү салып, азыр мына ачылышы кылып бүгүн майрамдап атабыз. Айылыбызда бизде аябай чоң майрам болуп атат. Анан ушул учурдан колдонуп, ошо Ыйман Аманат Нурунун жалпы жааматына рахмат айтат элем. Андан тышкары мына ушундай болуп аткандан кийин деп элдер дагы жапатырмак кылып поколение болуп мына очокканасын салып атат. Кээ бирөө келип ташын түстөп, тегистеп, эшигин астын оңдоп берип атат, короосун жасап берип атат. Ошентип биз айыл өкмөттөн болсо техникаларды сурагандан жардам берип аттык. Ыйман Аманат Кайрымдуулук фонду мындан тышкары Баткен облусунун аймагында 4 мечит, 4 диний окуу борборун куруп берген. Фонд негизинен 3 багытта ата-энесинен ажыраган балдарга, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга жана оор шартка кабылган үй бүлөлөргө материалдык колдоо көрсөтүп келет. Алтынай Шабидинова, Талгар Сарбаев, жаңылыктар.